Assalamu alaikum урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөр. Кутмандык ушак кечиңиздер менен достор. Бүгүн 23-5-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча саат 8 болду. Кечки 8. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаалар сатыкка коюлуп атат. Эки достун машинеси, мындай айтканда Solaris 2016 1.4 автомат коробка, таксиге бар жогу даяр, страховкасы без ограничения алдыңар, сразу ишке чыгып кетесиздер туугандар. Ал эми Rio боюнча Рион варианты бар. Мындай айтканда выкупка дагы берет достор. Бизден алыстабай видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге алгач Solaris боюнча тартайын. Мындай айтканда эки пирашки достор. Сатканга, алганга, айдаганга, иштеткенге өтө сонун машинелер. Kia Rio'нун варианты туугандар. Мындай башында айтып коеюн. Выкупка берилет. Первоначальный взнос минимальный 200 000 бересиздер. Калганын анан айга бөлүп сүйлөшөсүздөр. Бунун да документ ар жак бер жагы бардыгы ордунда. Так, бизге ийгилик кылып коюңуздар. Так, алгач ушул Solaris 2016-нан баштайлы. Көрүп турасыздар, ак цветте, состояниясы өтө жакшы. Машиненин цвети өзү серебристый, белый, серый, желтыйга наклейка болгон. Так, учурда кышкы зимний дөңгөлөк турат. Жайкы дөңгөлөгү жок экен туугандар. Ошонусуна түш берет, баасы боюнча дагы силерге маалымат беребиз. Көрүп турасыздар, таап-таза, бар жогу. Бул дагы жуулбаганы. Машина чаң бойдон эле келиптир. Мынакей, арт жагынан да бар жогу таза. Супер серия дейт. Так, сол жагынан да мына көрүнүшү ушул. Эми силерге ички салон боюнча, бисмиллахиррахманиррахим. Хопа. Так, ички салон боюнча комплектация бул жерде. Простой, эки айнек көтөргүч электрический. Корректор фар бар. Пробегин көрөйлү азыр. Так, пробеги. Каяктан көрөт? Так, пробег 345 000, 40. Кошумча бул жагында кондиционер, өзүнүн штатный мафону болду, ошол экен. Подогрев, эч нерсе жок экен башка. Так, чехолдору боюнча, чехолдору жакшы, кара чехол. Поликтер өзүнүн штатный, родной полиги, подлокотниги бар. Так, сиздерге арт жагы боюнча бир сыра көрсөтүп коеюн. Чехолдору бар, жок ордунда. Артка айнек көтөргүч, механический. Так, арт жагы боюнча сумкалар бар экен, чөнтөкчөсү. Бул просто меники, сиденье алтырмага түшүп. Сиденьяныкы? Болду, жакшы. Так, меткалар боюнча туугандар ордунда бар жогу. Капоттун крышкасыга чейин көрүнүп турабы? Оң жак крылосу боюнча дагы бар жок ордунда. Мына каралары антикор урулган болуш керек мурдагы. Орустар ушундай антикор берип айдаганды жакшы көрөт негизинен. Так, көрдүңүздөр, арт жак боюнча эми капот жагын ачып берип коесуз, Хопа. Мынакей мотор жагы. Мотор ровно иштеп турат. Алгач мен сиздерге крыло жагын карап берейин. Крылосу чечилген. Бирок эмеси крылосу родной экен. Мынакей, ушундай. Видеонун жүрүшүндө эки машиненин тең вин-кодун сиздерге коюп беребиз видеого. Паузага коюп текшересиздер. Оң жак крыло дагы чечилген, капоттун крышкасы дагы чечилген. Көрүнүп турат, полный отчётту башка платный сайттардан алсаңыздар болот. 33-регион. Мотор ровно иштеп турат, защиткаларга чейин ордунда экен. Бол, жауап кое бересиз, Вин бар. Так, вин номерди сиздерге көрсөтүп коеюн. Так. Видеону паузага коюңуздар, шашпай. Текшере бересиздер. Эч кандай вариант жок, только наличкага туугандар. Дагы бир сире эсиңиздерге салып коелу. 2016 1.4 автомат коробка. Басы боюнча 530 000 плюс жакшы торг болот. Жакшы кылып түшүп берет. Машинанын состояниясын көрдүңүздөр. Ушундай. Так, кезектеги автоунаа. Kia Rio 2017 1.6 автомат коробка туугандар. Панорама, чёрный панорама экен. Крышасы. Так, машинанын тегерек чети боюнча бар жок ордунда. Эшик жасалган дейт, анан мынагы арткы бампер жасалган дейт.
круговой парктрониктер бар экен. Могу защитный пленкадагы жармаштырылыптыр. Байкап турасыздарбы? Темный болуп турат. Так, оң жак жагы боюнча дагы бар жок ордунда. Бул машиненин да учурда зимний баллону турат. Так, вин-кодду сиздерге сразу көрсөтүп коеюн. Мынакей, Рио боюнча текшере бересиздер. Эми ички салону боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, пробеги 251.151. Көрүнүп турабы? Мынакей. Так, кеттик анда. Кондиционер бар, подогрев передний сиденья, штатный мафону. Бул жагында подогрев лобовое стекло. Вот чекелерини сатат. Так, корректор фар, подогрев руль и мультируль. Көрүп турасыздар. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль. Так, чехолдор боюнча, ички салон боюнча бар жок ордунда Ева ковригиге чейин бар, подлокотнигиге чейин бар. Парктрониктер. Көрдүңүздөрбү? Могу местасы өзү негизи могу жак болуш керек. Мынакей. Жакшы, өтө сонун. Аркасына өтүңчү, иштей экен. Жакындай бериң. Иштейт экен. Жакшы, иштейт экен. Так, көрдүңүздөр. Капот жагын ачып берип коесу. Так, бул машинанын өзүнүн цвети кара туугандар, меткалары бар жок ордунда. Капоттун крышкасы ошо чечилген. Жасалганда ошо чечкен окшойт. Оң жак меткалары дагы ордунда. Так, көрүп атасыздар. Муну историyadan чыгат болуш керек. Бир сыйра караңыздар. Ветровиктер ордунда. Лайтбокс ордунда. Машинанын цвети кара. Так, оң жак крылосу таза, чечилген эмес. Капоттун крышкасы таза, мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар. Могу мазганы жабасыздар дагы. Калган жагын кадимкидей транспой менен мойкага кирип алып, атып жанагы химикаттан чачып туруп эле жууп таштай бересиздер, эч коркпостон. Бул жакта сол жак крылосу боюнча дагы таза экен. Көрүп болгону жуулган эмес мотор жак. Бир сыйра жууп тазалап аласыздар дагы иш кыла бересиздер. Так, 2017 1.6 автомат коробка басы боюнча. Если наличка сүйлөшөбүз десеңиздер 720 азмаз түшүп берет. Эгер выкупка сүйлөшөбүз десеңиздер 950 миң, 200 миң первоначально бересиздер, калганын айыга 70 миң тегерегине сүйлөшүп төлөп алсаңыздар болот туугандар. Карап көрөсүздөр, кимге туура келсе. Баалары боюнча жана выкуптун дагы баасы боюнча туугандар. Негизинде машиналар жакшы экен, состояниясы экөөнүн тең. Моторлору, ар жак бер жактары, да кошумча текшере турган жерлерден текшериңиздер. Машинени по факту көрүңүздөр. Көңүлүңүздөргө туура келсе, алсаңыздар болот туугандар. Кошумча маалымат барбы? Бар жок айтылды. Мына ушундай туугандар. Видеонун аяк жагында темасында Солярис деп туруп номери турат. Рио деп туруп, андан кийин номери жазылып турат. Чала бересиздер. Барыңыздарга ийгилик, бизден ыраазы болуңуздар.